Кыргыз элинин улуу жетекчиси, мамлекеттик жана саясий ишмер Кыргыз Республикасынын баатыры Исхак Разаков 1910 жылы 25 октябрда Лейлек районунун Коросон айылында туулган. Ал 1918 жылдан Ленинабадтагы балдар үйүндө тарбияланган. Ташкенттеги педагогикалык техникумун, Москвадагы пландоо институтун бүтүргөн. 1945-50 жылдары Кыргыз СССР министрлер советинин төрагасы, 1950-1961 жылдары Кыргыз СССР коммунисттик партиясынын борбор комитетинин биринчи катчысы болуп иштеген. Бир 1945-61 жылдары элибизге албан эмгек өтүп, 35 жашында министрлер советинин председатели, 40 жашында Кыргызстан компартиясынын борборлук комитетинин биринчи катчысы болгон. Ошентип Октябрь революциясынан кийин 33 жыл өткөн соң гана Москва республикалык партиялык уюмду, тагыраагы Кыргызстанды башкаруу милдетин биринчи рет кыргыз кулунуна ишенип тапшырган. 4 рет Ленин, 2 рет эмгек кызыл туу ордендери, ата мекендик согуштун биринчи даражадагы кызыл жылдыз ордендери жана көптөгөн медалдар менен сыйланган. Ошол кездерде Исхак Разаковдун акылман, ишмер, адилет, таза, кадрларга, өзгөчө жаштарга камкор экени жалпыга белгилүү болгон. Ал чоң-чоң жыйындарда чечендик учкул сөздөрү менен элди сөзсүз 2-3 рет күлдүрүп, отургандардын маанайын көтөрүп коймой, артыкчылыгы да бар эле дешет. Чыныгы жол башчы, нукура, көсөм эле деп улуу инсанды айтып келишет. Исхак Разаков айрыкча элибизди түндүк түштүккө, урук урууларга жиктөө, жердешчилик өңдүү, эски калдыктарды өтө зыяндуу илдет катары эсептеп, ага каршы күрөшкөнү баса белгиленип келет. Исхак Разаковдун "Мен үчүн Кыргызстан бир жер, бир эл" деп айткан сөзү элибизде учкул сөзгө айланган. Кемеңгер атабыздын бул сөзү бардыгыбыз, айрыкча жетекчи кадрларыбыз үчүн ураан болуп калуусу керек. Мамлекеттик ишмер атабызды көргөн, аны менен кол алышып көрүшкөн инсандардын арабызда бар экени кубантат. Сүрүктүү шаарынын тургуну Сайткулов Жолдош атабыз кемеңгер инсанды 3 рет көргөнүн баяндап берди. Мен бул инсан Исхак Разаковдун 3 жолу көрүштүм. Биринчи жолу 1958 жылы Морогу Бөдөсүлүктүн Маданият сарайында Исхак Разакович Жогорку Советке, СССР Жогорку Советине депутатка кандидат болуп, ошол эл менен жолугушкалы келген экен. Бул убакта партиялык саясат күчтүү, биз шартуу иштеп жүрөбүз, комсомолдук жаштар бригадалар менен шаар бир шаардан келди. Ошондо биз бир 50-60 жаштар балдарбыз. Биринчи катарга баягы аксакалдар менен отурду, экинчи катарга биз отурдук. Сагырзак келип ал жерде сүйлөп, чыгып, ал жерде сүйлөп, Сагырзаковдун ишенimдүү адам чыгып сүйлөдү. Андан кийин Сагырзаков чыгып 40 мүнөткө жакын сүйлөдү. Бүт Кыргызстандын экономикасы жөнүндө, илим жөнүндө, келечек жөнүндө, биздин шарттардын, жаштардын абалы жөнүндө, илими жөнүндө сонундап айтып, чогулуш бүткөндөн кийин Сагырзак туура эмеге түшүп келди. Элдин алдыга. Элдин алдыга. Түшүп келип биринчи катарда отурган аксакалдар менен эмелермен жолугушуп, анан кийин бизге келди. Комсомолдорго. Ой аламат жаштар деп учурашып, эми жаштар силер эң негизгиси окушуңар керек. Билим алышыңар керек. Келечек жаштар билим менен чыгат. Биздин экономикабыз өсүш керек. Шаарлар өсүш керек, шахтлар өсүш керек. Ошон үчүн билим алышыңар керек деп жаштар менен чыгып. Бул биринчи көрүшкөн. Экинчи жолу 1961 жылы Исхак Разаков 1 май майрамы болуп парад болот да анда. Ошого биз университеттен студент балдар ошо жерге дружинник болуп бардык.
Ana gibi kakırlasın, sığırada kuş. Düşe durgan, maçta topta durgan yerge turupunda. Ana kim, buna üstünde duran da benim. Bu jaga kelip sığırda tribunda açıp gitti. Ana bu yerde bana ondan maçına ketmiri topladı. Öyle emekte hiç kim yolunu ketmesin. Sığırda arkadaşlar balda hiç kim jilbasın, bayağı yerde durdun deyip kayta gitti. Ne kere bana ben, kere bana sakal benim yol uçurasta. Oy bayrağımın anlatırım. Merak elle. Yaşlı taslığı da belki çıkıp gitti. Bu da ikinci. Korgunum. Bu da Moğol'dan hakim. Antep bu üniversitetten okuyucu göndü korgun. Üçüncü yolu 1970 yılı ana kulunda da Radakı vayında Sıkar Radakı şu 60 yıldığını belgilep Kırgızistan'a gelgen eken. Oşanda da bir tuğandarı jiyilip oşan toş atkan eken. Keyin Gaynadar aka degen bar edi. Kuday kılıp o kişi kızmatta жүрген, prokuror болып жүрген. Ошол убакта Кулунду колхозунун партком эди. Keyin tuğanların bağını tanıştırıp men bizde төртөө өшөп барган эдик. Бул сүлүкүнөн келген жардамчылар, жигиттер улар шүйөрдө факталап алар жардам берип атыктык. Sürekli gördük, götürürdük. Seni oturduk demek ki. Asakal şöyle oturduğumuz çıkıp gittik. Çünkü ben bu kişini 3 yolu gördüm de kolu alırsın, götürürsün. Ana sonunda ben ayettim bu. Sonunda kötüyüm. Sonunda adamlar benim yolumu dağı ödünçe bir başlıkında. Daim köz aldığımda turattı şu bakacak. Исхак Разаков 16 жылдан ашуун эң жогорку жана жооптуу кызматтарда иштеп, экономика жана маданияттын өнүгүшүнө зор салым кошкон. Республиканын экономикалык жагдайы кандай экенин ал жакшы билчү. Ири өнөр жай өндүрүшүн иштетүүгө, улуттук кадрларды даярдоочу окуу жайларга болгон муктаждыкты байкаган. Анын аракети менен борбордук окуу жайларда улуттук кадрларга арналган атайын орундар ачылып, ага мыкты окуган жаштарды жөнөтүү республиканын өзүндө илимий мекемелер тийиштүү жогорку окуу жайларын ачуу аркылуу кыйла жылдардан бери чечилбей келе жаткан маселе оңунан чечилген. Исхак Разаковдун демилгеси менен республикада бир катар өнөр жай ишканалары ачылган. Атап айтканда, Фрунзе атындагы айыл чарба унааларын жасоочу завод, жип ийрүү, кийим-кече, бут кийим фабрикалары ишке берилген. Исхак Разаковдун 110 жылдыгына карата эскерүүлөр тынымсыз уюштурулуп, китептер, кинотасмалар жарык көрүүдө. Анын сыймыктуу ысымын түбөлүккө калтыруу кийинки мондун атуулдук да, урпактык да парзы. Анткени ал жетекчил эмес инсан катары да баалуу сапаттарга ээ болгон. Залкар инсандын баа жеткис сапаттары тууралуу замандаштары мындайча эскерет. Өткөндөрдө эч качан бартамайынча кийинтилерди азыркы мезгилдеги адамдарды даңкталбайт дагы, көрбөйт дагы, болбойт дагы. Ошондуктан дайыма адам баласы өзү кандай гана жолду басып өтпөсүн, артына дайыма кылчайып карап, ошол өзүнүн жасаган эмгегине, өзүнүн кылганына, ошол ата бабаларынын басып өткөн жолдоруна кайрылып, ошолордон өзүнө керектүү болгон анда бир жакшы сапаттарды, жакшы өрнөктүү жактарды алуу деген бул өтө маанилүү. Мындай жаркылдап турган адамдар. Мөң түс келишкен, жаркылдап сөздөрдө так туура жаркылдайт да жүрөт. Мустафа Алла Таала өзү өңдү да берет экен, сөздү да берет экен, бардыгын берет экен. Ошондой адамдар мен көрсөткөн адам. Шунчалык. Мынадыр бүтүн айтып атат, деп атат. Бу кишиге канча атсак да аз. Севанын кылган иши, анын сөзү, анын эмгеги бул бүт кыргыз эли үчүн эмес, бүт адамзат үчүн келген. Исхак Разаковдун жөнөкөйлүгү, иш билгилиги, адамгерчилиги, билимдүүлүгү акылы керек. Ошол мына айткан го. Коом сени менен мен, сен ак болсоң, мен ак болсоң, коомдо таза болот. Адыл ошо кыргызда ошо керек сөз. Мына мамлекетке бөлүп эле, жарып эле, жүлүп эле
Ол қысқа қарасақ сонша бір үй салыпты, бір машина алып алыптыр. Bir varlıkta cine vardır. Ta ki kitapçı kitaymen ketken. Mana şunday sapatlar vardı. Баткен облусу Кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө өмүрүн арнаган улуу инсандардын мекени. Айтылуу Исхак Разаков, Абдыкадыр Орозбеков, Мурат Салихов, Абсамат Масалиев аталарыбыз биздин бүгүнкү жаркын келечегибиз үчүн зор эмгек кылышкан. Бүгүн биз ата бабаларыбыздын эрдигине таазим этебиз. Элибиз эзелтеден бери ата бабаны урматтаган, сыйлаган эл. Элибиздин бай тарыхын, маданиятын даңктоо келечек муундардын алдындагы парзыбыз. Каныша Яшымова, Бакытбек Саитов, Баткен телеканалы.